Туғандар, бұл жер Лаосу деген жер. Лаос деген өлкө бар го. Лаос деген өлкө эмес, бул Лаосу деген жер бар да, шаар бар. Лаосу-Чоо деп коет. Бул Охотск деңиз жагы. Мо мен азыр көрсөтүп турган жактан түп-түз кетсе, ушул бойдон бул могул жак. Тетиги Кунашири деген Жапандын аралы. СССР тартып алган, дагы деле берилек. Орус атуулдары ал жерде болсо керек. Балким бирөө жарым ал жакта иштеп жүргөн болсо билет. Экөөнүн ортосу 18 километр да могул жерчи. Эң жакын жерлердин бири Лаосу деген бул шаар. Бул да айну тили Лаосу дегенчи. Мореки муздар. Мо негизи деңиздин бою азыр муз каптап турат да, ушунун баары могу Шибердин суугу түшкөндө муз тоңуп, тиги Амур жактан ушундай муз агып келет экен дагы. Могу Охотск деңизинин, Жапандын Хоккайдо аралынын түндүк жээктерин толугун каптап, могул жакка эгер түптүз кетсе, могул жакта Карафтоо деп коет, же болбосо Сахалин аралы бар. Сахалин аралдар жактан келип, агып монтип, могул жактан келет дагы. Могул жакты кетсе, чыгыш жакта, могу азыр мен көрсөтүп аткан жак. Ушул чыгыш жакта Шибетсү, Немуро деген шаарлар бар. Ошол жакты толугу менен каптайт экен. Азыр мисалы бүгүн 9 март. Бул жак кыштай азырынча. Монтип Дюкио деп коет, буну агып жүргөн муз деп коет да, айсберг деп коет. Монтип айсбергти көргөн атайын моундай туристтер келет. Дүйнө жүзүнөн келет, Жапандан келет, могу кемелер менен атайын тур кылып, моунду тааныштырып жүрөт да. Бул жерге чымчыктар дагы келет экен, аябай. Ушул жерде гана жашаган. Анан bird hunting деп коет. Баадо ханта деп коет экен жапанча. Ошо чымчыктарга сүрөткө тартканы аңчылар келет. Сүрөтчү аңчыларчы. О, муздун баары могу айсберг да. Бүт баарын каптап, деңиздин бетин каптап калат экен, кызык экен. Бул Накашибетсүдөн бул 70 километр, 69 километр алыстыкта турган шаар. О негизи дүйнө кыдырып жүрбөйсүңөрбү? Акчасы бар балдарчы могу кыргыздар, жигиттер. Мен тааныган акелер бар, достор бар, үкелер бар, инелер бар. Ошолор силер барып аткан курстагы кызык деп ойлойм негизичи. Немеге барасыңар да силер көбүнчө могу тоолорду кыдырып жүрбөйсүңөрбү? Бул жакта дагы кызык тоолор бар. Ушундай жерлер бар. Силер көрүлекчи. Ушу жактарга да келсеңер болот. Хоккайдого келгиле, Жапанга келгенде. 4 күнүңөрдү, 5 күнүңөрдү арнасаңар, ушул жак сонун азыр. Жапандын иени арзан. Жапанда азыр илгеркидей супер кымбат баалар жок. Салыштырмалуу арзаныраак азыр. Ошого бул жактарды да көрүп кетсеңер жакшы. Тиги Кунашири аралы ошо. Лаостун боюнан турганда, мына Ореки муздун баары Мореки. Мореки муздун баары буну Дюкио деп коет. Калкып агып келген айсберг деп аталат да. Булар Амурдан баягы тоңуп, Шибердин суугунан пайда болгон муздар Охотск менен агып келип, Хоккайдонун түндүк жээктерин толук каптайт экен монтупчу. Булар келгенде кызыгы монтип толкундар да жок болуп калат экен деңиздечи, көлдөй болуп. Толкундун баарын ушул муздар басат окшойт. Мореки Кунашири аралы да. Бул жерден бир 18 километрдей.
Арбағыла достор. Бүгін мен Даусу деген жерге келіп отырам. Даусу деген бұл Лаос деген өлкө бар ғой, бұл Лаос деген өлкө емес. Даусу деген Хоккайдодо, Охотск деңиз жағындағы, могу жерде бир Ширетоко деген жармарал бар да. Ошонун ортосундагы бир административдик шаар. Анан азыр марттын бүгүн 9-у. Атайын могул жерде немелердим. Мен аркамда турган муздар турат го. Дүйкө деп коет. Ошолор могу Сибирдин суугу түшкөндө Орусия жактан агып келеткен да, могу Охотск деңизи мененчи. Анан кийин Амур суусу менен агып, ушул Охотск деңизин толук каптайт экен. Өзгөчө Хоккайдонун түндүк тарабынчы. Мен турган жер могу Ширетоко деп коет да. Ширетоко деген жер. Анан аркамда, мен аркамда турган жер бул Кунашир аралы 18 километр. Советтер Союзу буну 45-жылы жапандардан алып койгон. Аннексия кылып, ошондон бери кайталар элек. Тиякта оюмча орус атуулар жүрөт азырчы. Анча-мынча могу жээкке таштанды жыйганда орус арактары, шампандар, ошондой энергетик суулар келет экен да. Мен азыр буну могу жерде дүкөндөрдүн витриналарынан көрдүм, атайын көргөзмө кылып коюп коюшат экен. Анан кызык нерсе да, могул жерде Ширетоко деген жармарал бул. Анан Даусу деген сөздөр бул неме да өзү? Айны сөздөрү. Анан эң кызыгы могу Ширетоко деген сөз кыргыз тилине аябай окшош да мааниси. Бунун мааниси жеретек деп которулат экен. Жердин этеги, жердин түбү деген маанини түшүндүрөт экен да. Ширетоко деп жапандар эми Ширетоко дейт. Айнылар өздөрү буну Ширетек дейт экен да. Мындайча айтканда жеретек деген сөз экен. Жердин этеги, жердин түбү деген түшүндүрөт да. Мындайча айтканда аябай кыргыз тили менен маанилик жагы дагы фонетикалык жактан да окшош болуп атат да. Бизде деле бул жердин этеги дейбиз да, жеретек. Жердин түбү, жеретек дегендейчи. Ошого бул жерди Ширетек дешет экен. Ширетоко деп коет эми жапанчачы, өзүнүн фонетикалык нормасына ылайык. Ошол кызык жерге келдим бүгүн. Ошого кайрылат элем. Могу негизи мен катташып жүргөн, таанышып жүргөн айрым достор бар да. Дүйнөнү кыдырып жүрөт. Мисалы Кадыр Сайдылкан деген бир акебиз бар. Дүйнөнү 8-7 чокусун багындырып бүттү да. Ошо Кадыр аке, бул жака келиңиз. Бул жерде аябай сонун жерлер бар. Накашибетси, мисалы мен турган Накашибетси шаардан бул жерге чейин машинеде 1 саат 10 мүнөттө келдим да. 69 километр экен. 1,5 саатта келдим деп коеюн. Ошо жакын эле да. Ушуга окшогон сонун жерлер көп. Бул жактачы. Анан могул жерде аркаңызда көрүп турган, могул жакта да дөңдөр бар, тоолор бар. Хоккайдодо дагы дүйнөдө, Жапанда белгилүү 100 чокунун 6 бар да. Ошолордун бир 2-3-өнү чыгып кетсеңиз деле болот. Келип жатайын. Токиого келесиз, Токиодо Накашибетсига түз рейс бар. Бул жака келесиз, бир жума жүрсөңүз мунун баарын көрүп өтөсүз. Ошон үчүн эмнегиде ушу жака дагы тур уюштуруңуз. Бул жерде кызык жерлер бар. Мондай биз менен тектеш элдердин кандайдыр бир аурасын көрөсүз да бул жердечи. Муну ореки, муну айсбергтер дагы Рюкё деп коет, калкып жүргөн айсбергтер деп коет. Ошол Амур суусунан пайда болуп, Сибир жактан келет да, Сибир жактан. Анан бул жактан Хоккайдонун түндүгүн толук каптап, Тынч океанга чейин жээкти бүт каптайт экен дагы. Муз каптап калганда көрүп турасызбы, могу деңиздер дагы тынчып калат экен. Суунун бети бүт муз каптап калат экен да, могунтупчу. Ошо бул жака келсеңиз бүркүттөр бар түрлөрү. Аюулар бар. Бугулар бар. Анан кийин могу ысык булактар бар аябай. Родон суусу чыгат. Могул жакын жерде дагы булактар көп. Азыр мен ошо жака барам. Анан ошол достор, эгер Жапанга келсеңер,
Эми келип атасыңар да негизи баарыңар Киотону көрөсүңөр, Токиону көрөсүңөр, кызык ал деле сонун. Бирок Хоккайдону да биз билбеген жактары көп экен да. Терең кирген сайын кызык болот экен. Ошо эгер Жапанга ойногону келсеңер, бул жакка келеле атайын, сөзсүзчү. Айылчылап кеткиле деп коет го кыргызча айтканда. Келгиле байланышкыла. Көрсөтөм.